Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды алдыга карай улантабыз. Азыр дагы бир аймактарда өзгөчө бир жакшы иш башталып турган экен. Жана дагы анын келечеги, аткарылуу иштери жөнүндө сөз кылалы жана ал иштерди кимдер жасап жаткандыгы тууралуу кененирээк маек курабыз. Ооба мыкты, бүгүн биз онлайн түз эфирге чыгып жатабыз. Бүгүн бизде онлайн эфирибизде конокто Айылдан айтиге долбоорунун негиздөөчүсү, жетекчиси, бардыгыбызга маалым болгон активист Улан Үсөйүн болмокчу. Кутман менен Улан мырза. Кутман менен. Жакшы. Пирамида телеканалы жана кыргызстандыктар. Эң сонун. Айылда аба ырайы кандай? Нарын жергесиндесиз, Ооба, нарын жергесинде. Азыр биз тоодо болчубуз, анан аба ырайы бүгүн таң аткыча жаан-жаап, жаңыдан басылып атат. Азыр болсо, биякта аябай сонун болот, жерге, элге аябай жаан сонун болуп жатат. Эң сонун. Эми келиңиз негизги ишке өтөлү. Айылдан айтиге долбоору. Бул долбоордун негизги максаты эмне дагы, качан иштелип чыккан? Бул долбоор ушул 2019-жылы күз айлары негизинен башталган. Бул ошол биз достор эле чогулуп отуруп эле бир Америкадан бир жигит, Эсен Язов деген жигит бар, ошол жакта абдан бир чоң IT компания негиздеп, анан Кыргызстанга келип мен менен таанышам деп издеп келген экен. Анан эмне иш кылабыз деп сунуштап калгандан кийин айттым, ушул айылдан айтиге бир ааламга умтулуп турган бир жаңы нерсе керек. Анткени биз көрүп ушул бардык эле юрист болгусу келет, экономист болгусу келет, башка кесиптерди азыр мына мааниси жоготуп аткан кесиптерди тандагысы келет да. Бирок IT тармагында эч маалымат жок. Жана ошентип Тилек Токтогулдиев деген досубуз үчөөбүз отуруп аларга сунуштадык, ушундай келгиле айылдан айтиге деп, ааламдан айылдан ааламга дейт го, ошол сыяктуу биз келгиле айылдан айтиге деп атайбыз дагы. Анан ушул 3-4 формат багыт иш алып барабыз деп баштаганбыз. Бул ушул 3-4 максат, бул чоң максаттар. Бул IT тармагы Кыргызстанда жанагындай юрист, экономист болом деген сыяктуу эле абдан бир популярдуу бир кесипке айланса деген чоң максаттар койгонбуз. Андан тышкары биз онлайн сабактарды, окутуу курстарын тартуу боюнча, анын үчүнчү ушул Кыргызстанда мындай IT тармагында мындай модага айлантуу да. Чоң анын ошол нерселердин атагында биз ишке ашырып жатабыз. Себеп дегенде биз ойлойбуз, 100 000 адам ичинен бир 1000 адам айтиштик болсо, бул Кыргызстан үчүн эң чоң инвестиция. Себептүү келечектин кесиби жана эң абдан кирешелүү тармак болуп калды. Азыр болсо ошол биз баягы максаттарыбызга туура келген максаттардын негизинде биз азыр иш чараларды алып барып жатабыз. Жакшы. Канча аймакка кулачыңыздарды жайдыңыздар азырынча? Кайсыл айылдарда иш жүрүп атат? Негизи биздики азыркы убакытта онлайн 130 баланы окутуп атабыз. Биз 100 бала тест тапшырган, анын ичинен 130 адам тандап алганбыз. Бул бала десем жаңылыштык болот. Бул жерде эле Кыргызстан аймактары деп баштаганбыз, Кыргыз өлкөсү депчи. Бирок азыркы убакыттарда бизде Монголиядагы, Россиядагы жана башка өлкөлөрдөгү, Казакстандагы кыргыз мигранттары дагы ошол жакта окуп жатат. Биз алардын мыктыларын азыркы убакытта ошол компьютерлерди да белек кылып жатабыз. Бул ошол Юрта компаниясы менен, Юрта деген кыргыз жигиттердин Америкада компаниясы бар. Ошол жаңы технологиялар боюнча ошол компания менен биргеликте Жылдыз академиясы деп, ошол азыркы убакта акысыз биз 130 баланы окутуп жатабыз. Алар ошо жумасына иш жолу окушат. Аны Германиядагы кыргыз жигити кыргыз тилинде окутуп жатат. Ал жерде ошол жанагы мыктысына дагы ноутбук берип, Кыргызстандын баардыгын камтып, керек болсо ошол чет жакты дагы камтып атабыз. Эми азыркы убакта биздики онлайн платформада, Zoom'да окуулар болуп жатат. Негизинен биз буюрса ошол бул вирус пандемия бүтсө, биз офлайндагы мындай жолугуш окууларды, акыс окууларды баштайбыз деп турабыз. Ошол жакында биздин досторубуз Америкадан чет жерден ошол учуп келишет, ушул программага колдоо көрсөтүү үчүн. Буюрса биз алар менен дагы окутууларды кенен баштайлы деп атабыз. Жакшы. Ал эми ошол буюрса пандемия бүтсө, жолугуп окутабыз деп атпайсыздарбы? Ошентип кыдырып аймактарга барууга сиздерде кадр маселеси кандай чечилет? Же ошол башка мамлекеттен келген досторуңуздарды эле болушунча кыдыртып жетиштиргенге аракет кыласыздарбы? Жок, биз азыркы убакта биз өзүбүздүн Кыргызстанда азыр мындай баш көтөрүп бутуна туруп келаткан IT тармагында адистер абдан көп. Анан абдан кубанычтуусу
бул кыргыз тилдүү адистер келатат. Мурун болсо мындай айт тармагында кыргыз тилдүү адис тапчу эмеспиз. Азыр болсо ошо айт тармагында адистер көп кыргыз тилинде аябай жакшы сүйлөгөн кыз жигиттер бар. Биз ошолорду буга чейин ошо Кыргызстанды тирөө кыдырып, Жети областты кыдырып бул айт тармагы боюнча маалымат берип келгенбиз, ошол конференцияларды уюштуруп. Азыр онлайн форматта конференциялар болуп атат, бирок жакында ушул буюрса Кыргызстан боюнча дагы кыдыруу башталат. Мейли ушул айылдан айтиге жана айт академия, Карпов биргеликте ошол Кыргызстандын 4 шаарында дагы лицейдин базасында кесиптик лицейлердин базасында ушул IT курсту окутуу бөлүгүн ачуу аракети болуп жатат. Буюрса ошол пилоттук долбоорго 4 област, 4 шаарда кирет да, бул Кызыл Кыя, Талас, Нарын, Карапол шаарында. Ал жакка да биз сентябрдан баштап кабыл алуу баштайбыз. Бул Кыргызстанда биринчи жолу ушул мамлекеттик ишканалар менен партнерлук негизде, өнөктөштүк негизде ишке ашкан долбоор. Буюрса мындай алдыда чоң иштер мындай жүрүп атат. Азыр мисалы Германиядагы, Америкада кыргыз жигит кыздары да, Германияда да азыр кыргыз жигит кыз эжелер ушул атайын комьюнитиде топ түзүшкөн экен, айт тармагын иштеген. Алар да азыр колдоосун көргөзүп жатышат. Ушул алар дагы буюрса бизге чоң салым кылабыз деп азыр сүйлөшүүлөр көпкө жүрүп атат да. Ал эми региондордогу балдардын бул нерсеге умтулуусу кандай? Эми умтулуусу мындай сөз менен айтып жеткизе албайбыз, себеп дегенде аябай каалоолору чоң. Азыр ата-энелер да түшүнүп баштаган абдан кубандырат. Анан биз ошо балдар менен мисалда кечээ жакында ошо балдардын эстелерин окуганда мындай көзүңө жаш аласың, анткени кандай кыйынчылыктарды көрүшкөн, кандай аракеттерди кылып атышат. Азыр болсо ошол жакта балдар керек болсо телефон менен код жазып өтүп алышты. Анткени буга чейин мындай эч ким кылып көргөн эмес да, телефон менен код жазып, керек болсо ошол биздин эле окутуп аткан айтишниктер таң калып атышат да, биз колдонгон эмеспиз депчи. Эми балдардын каалоосу, эңсөөсү, максаты аябай күч. Анан аларда ошол мыкты тандоодо аябай күчтүү жүрдү, 2 айга тандадык. Анын арасында мыктылар бар. Буюрса биз азыр 15ке чукулуу, 130 ичинен 15-ине чукулууга дагы акысыз компьютер белек кылабыз. Бул да ошол Кыргызстанда чет жакта жашаган кыргызстандыктар өздөрү жардам берип атышат, ушул компьютерлерди алып берип, кээ бирөө өздөрүнүн мурунку компьютерлерин берип. Анан абдан умтулуу аябай чоң. Күндө биз 10-15 кат алабыз ушул окуп элек барат эле. Ошон үчүн биз дагы онлайн окууну экинчи турун кой берели деп азыр аябай күтүлүп атат. Экинчи кайра топту кабыл алды. Эң сонун. Ал эми ушул айылдан айтиге долбоору канча жылга деп пландап атасыздар? Же болбосо азырынча мунун келечеги жөнүндө эмне деп айтат элеңиз? Негизинен биз болсо баштап атканда көп жыл деле эмес, биздин максат бул Кыргызстанда ушул айт тармагы модага айланса деген эле бир максатты карманганбыз. Эң чоң ушул максат ушул. Анткени жаштар баардык ушул айт тармагында алектенсек, ушул айт жаңы технологиялар деген эмне, инновация деген эмне дегенде мындай билип ошол жакты кааласа деген ой бар болчу. Бирок азыр уланып келе жатат. Балким биз ойлоп азыр досторубуз менен ошо сүйлөшүп, чоң партнерлор менен сүйлөшүп жатабыз. Бул чоң эле кыймылга, чоң эле компанияга айланат деп, себеп дегенде азыр бизде мурда болсо акысыз окутуп атат элек, азыр болсо биз баарын акысыз окута албайт экенбиз. Анан биз ушул биздин окутууларды көрүп, биз да төлөп окусак болот эле дегендер чыгып атат. Биз азыр болсо биз ар кандай чоң форматтарды ойлоп атабыз. Буюрса бул көп ишти да кырат деген үмүттөбүз. Азыр болсо бир нече долбоорлор баштадык. Азыр Кыргызстан боюнча азыр 4-5 чоң глобалдуу долбоорлор бар. Анан бул мен ойлойм жакын арада бүтпөйт да. Качан Кыргызстандык ар бир кыргыз IT эмне экенин түшүнсө, ошондо мындай күнү калат болсо керек. Азыр болсо IT деп сурасаң, бул эмне, жең кичеби деген эле суроолор бар да кээ бир убактачы. Эң жакшы. Буюрса келечекте максаттар чоң экен, ошолордун баары ишке ашсын дейли. Анан сизге ыраазычылык билдирели. Ишиңиздерге ийгилик. Негизи эле Улан мырза сурагым келип турат. Көптөгөн иштердин алдында жүрөсүз, анан энергияны каяктан аласыз? Энергияны ата-энемден алам, тоодон алам, айылдан алам, анан ушундай жөнөкөй маектешкен адамдардан алам. Ушул нерсе анан жанагы балдар тапшырган эсселерин окуп, өздөрү менен сүйлөшсөм, ушунчалык энергия берет, алар менен мындай канат байлап эле кылын эле келет да, анткени алар сага ушунчалык мындай түбөңүз энергия бергендей. Анан биздин жаратылыш өзү энергияга толгон да. Негизи азыр эссе деп айтып жатпайсызбы? Оюңузда калган, бир жүрөгүңүздө калган кайсыл эссе тууралуу айтып бере аласыз? Жалпы телекөрүүчүлөр менен дагы бөлүшө кетишибиз керек болот, сөзсүз түрдө.
азыр эми аябай көп окудук, ошонун арасынан эсте калгандар болсо жанагы көбүрөөк ошол ата энеси, мен мындай жалпылап айтайын, бир эмес ошол бизде көбүрөөк келген ошол ата энеси миграцияга кеткендер, ошол эч жакта эч ата энеси жок бул жакта жашап калгандар, бирок бир туугандарын багуу менен эле аракет кылып, анан бир туугандарын өзү жалгыз багып, ошол эми кичи ини карындаштар ошол убакытта билимге умтулган, анан ошол кыйынчылыктары жөнүндө, ачка калганы жөнүндө, анан ушундай жазгандар аябай таасир калтырды. Анан мындай эч телефону жок болсо дагы ошол ручка менен бир нерселер жазып, ошол IT жөнүндө кызыгып жүргөн балдарды көрдүк да. Эч нерсеси жок. Анан ата энелер каршы чыгып, бул деген болбогон нерсе деп баягы баласын башка жака жөнөткөн, бирок ошол кайра ушундай тармакка келүүнү каалап самаган жөнүндө көп мындай бирөөнүн жекелигине азыр токтолуп алдым. Анткени аябай ушунчалык көп катты бестелерди окуганбыз. Ошон үчүн мен ойлойм да, аны мындай азыр эмоцияны мен бере албайм. Ал эми ошол окуп анан алыш керек да, анткени ал жерде ушунчалык эмоционалдуу жазышкан да баардыгы. Эң сонун. Эми мына ушундай бир Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн албетте аймактардан баштап өзүңүз айткандай ааламга жол айылдан башталат деген баягы ураанды карманып ошол жактан баштап аткан экенсиздер. Бул ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Буюрса дагы сиздер ашкан белестерди, сиздер ашкан бийиктиктерди чагылдырып, элге жеткирип, сиздердин жеңишиңиздерди, кубанычыңыздарды бөлүшүп турганга сөзсүз түрдө даярбыз. Бар болуңуз дейли. Силерге чоң рахмат, баарыбызга ийгилик, баарыбызга жакшы жашоо каалайм. Көрүшкөнчө жакшы иштердин үстүндө ушинтип көрүшүп туралы. Эң сонун. Эң мыкты. Негизи эле өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, да ушундай негизи эле ошо убакытты бөлүп анан келгендиги үчүн да биз терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы телекөрүүчүлөргө дагы бир сыра биздин онлайн түз эфирибизде болуп жаткан конокту тааныштырып өтөбүз. Айылдан айтиге долбоорунун жетекчиси, негиздөөчүсү, баардыгыбызга маалым болгон активист Улан Үсөйүн болду. Дагы бир жолу ыраазычылык билдирүү менен биз маегибизди аяктадык.